эч качан токтотуп турса болбойт. Намазды таштоого эч бир шылтоо жок. Намазды кайсы адам таштайт? Ошо өлүп калган адам же болбосо акыл эси айнып, акылын жогуткан адам гана окубай калбаса, акыл эси ордунда адам кандай акыбал болбосун окуш керек. Ооруса дагы, төшөккө жатса дагы намазды эч качан таштаганга эч бир шылтоо жок. Шарият намазды кандай акыбал болбосун ошого жараша ылайыктуу шарттарын түзүп берген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, туруп окуй болбосаң, отуруп окуй болбосаң, жатып алып оку деген. Ошондой эле биз адамдарга айтабыз, дене кардың сак болгон болсо, даарат алып оку. Эгерде дене кардың сак болбой, эгерде суу менен даарат ала турган болсоң, суу зыян бере турган болсо, ооруп калып, же болбосо ооруңду күчөтө турган болсо, же болбосо оорунун айыгуусу кечеңдей турган болсо, мындайча айтканда, суу зыян бере турган болсо, анда таяммум деген шарт коет. Таяммум деген ошо топурак менен даарат алып, ошо суунун ордуна ниет кылып, эки колду топуракка уруп, ошо чаңын жүзүнө, анан колунун үстүн сүртүп коет. Анан ошо менен ибадат кылып намаз окуй берет. Эгерде чын эле суу менен даарат алганга мүмкүн болбосо, же болбосо суу таппай калган убакта сапарда жүргөн кезде. Ошондуктан суроочу бир тууганым айтат элем, эч качан ооруну шылтоо кылган болбойт. Ооруп атсаңар, шартыңарды көргүлө, жылуу суу даярдап алдын ала, ошо менен даарат алгыла, камдангыла. Кандай болбосун, шарттарын аракетиңер көргүлө. Суу менен колдон аласыңарбы, суу менен алгыла, жылытып, ошонун камын көргүлө. Эгерде суу менен даарат алып такыр болбой турган болсо, анда жанагындай таяммум менен алып окуш керек. Эң негизгиси намазды эч качан таштаган болбойт. Ким намазды таштаган турган болсо, ал чоң күнөөлүү. Бул өтө кыйын маселе, ошондуктан намаз маселеде эч качан жеңил карабашыбыз керек. Намаз бул оор деле эмес. Мына баардыгын чогулта турган болсо, күнүнө бир жарым саат эле убакыт алат. Бир намазды окуганга, жок дегенде парыздарын окуганга бир 3-4 эле мүнөт кетет. Эч бир убакыт албайт адам баласынан. Болгон адамда чечкиндүүлүк керек. Кудай Тааладан коркуп, анан баардык аракетин жумшаган болсо, Аллах субхана таала иншалла жеңил кылып көрсөтөт. Аллах субхана таала жардам берсин.